математика үйрөтөт. Жашоодо так болушту, турмушта сак болушту. Ал эми достукта бек болушту. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кашаларды ачуу. Сабагыбыздын максаты кашаларды ачууну жана окшош мүчөлөрдү топтоону үйрөнүү. Анда буга чейин иштеген мисалдар боюнча кашаларды пайдаланууну үйрөнөбүз. 185 көнүгүүнүн аасы. Бул жерде кашанын сыртында 9, кашанын ичинде A-12. Кашаны ачканда кашанын сыртындагы сан менен кашанын ичиндеги сандардын ар бирин өзүнчө көбөйтүп алуу. 9 менен A-ны көбөйтсөк 9A, 9 менен 12-ни көбөйтсөк 108. Ортодогу амал сакталат. Эми D-сын иштеп көрөбүз. 121 кемитилген кашанын ичинде 3 кошулган Y, каша жабылган 17. Бул жерде окчулар чыгарабыз. 121-ди өзүн жазабыз. Кашанын алдында дагы, артында дагы санды кашанын ичиндеги ар бир сан менен көбөйтүп алабыз. Эгерде кашанын алдында минус белгиси турган болсо, анда кашанын ичиндеги амал карама каршы амалга өзгөрөт. Анда 121 кемитилген кашанын ичинде 17-ни 3-кө көбөйтсөк 51, кашанын сыртында кемитүү амалы болгондуктан кашанын ичиндеги амал карама каршы кошуу белгиси кемитүүгө өзгөрөт. Кемитилген 17 менен Y көбөйтсөк 17Y. Эми бул жерде окшош кошулуучуларды топтойбуз. 121 кемитилген 51 кемиткенибизде 70 келип чыкты. 17Y өзү жазылат. Эми ушул эле көнүгүүнүн ийсин карайбыз. Чарчы каша 2x минус кашанын ичинде 4 минус Y. Чарчы каша жабылган, каша жабылды. Кемитилген Z. Барабар 2x кемитилген 4, кашанын сыртында кемитүү белгиси болгондо кашанын ичиндеги сан карама каршы кошуу амалына өзгөрдү. Y өзү жазылды. Кемитилген Z. Мына жөн гана кашаны ачып алдык. Бул жерде окшош сандар жок болгондуктан өздөрү гана жазылат. Улантабыз. Тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдей болгон бир мүчөлөр окшош мүчөлөр деп аталат. 186 көнүгүүнү карайбыз. B-сынан баштайлы. 5x кошулган 3 кошулган 2 кашанын ичинде 7 минус x. Анда барабар чыгарабыз. 5x кошулган 3 кошулган 14. Кашанын ичин ачып атабыз. 2-ни 7-ге көбөйткөндө 14. Кемитилген 2x 2 менен x'ти көбөйтөбүз. Барабар. Эми бул жерде дагы окшош мүчөлөрдү топтойбуз. 5x плюс белгиси менен 2x минус белгиси менен минус плюс минус болот. Ошондуктан 5x'тан 2x булар окшош мүчөлөр болгондуктан кемитебиз 3x калды. Ал эми бул жерде 3 менен 14 экөө тең кошуу амалы менен болгондуктан 3-кө 14-тү кошобуз, 17 болот. Ийсин чыгарабыз. Кашанын ичинде 2x кемитилген чарчы каша 4 минус Y. Чарчы кашаны жабабыз. Кашаны жаптык. 5 минус Z. Барабар чыгарабыз. 2x минус чарчы кашаны ачсак 4 кошулган Y. Бул жерде кашанын сыртында минус белгиси болгондуктан кашанын ичинде плюс белгиге өзгөрдү. Эми бул жерде кашаны ачабыз. Кийинки чоң кашаны ачабыз.
кашанын сыртында 5 саны бар. 5 менен 2-ни көбөйтсөк 10x, кемитилген 5-ти 4-кө көбөйтсөк 20, кошулган 5-ти y-ка көбөйтсөк 5y, кемитилген z өзү калат. Мына ушундай жолдорду чыгарып алдык, окуучулар. Анда жогорудагы мисалдарды түшүнгөн болсоңор, 185-186 көнүгүүлөрдүн калгандарын өз алдыңарча иштегиле. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.